Кече күнү Венесуэланын президенти Николас Мадуро боюнча өзүмдүн оюмду айтып, жана ал жердеги режим боюнча бир аз талкуу кылып койгом. Комментарий жазгандардын бардыгына жооп бере алган жокмун, бирок бир нечесине жооп берип коеюн. Американын кылганы туура эмес экенин неге айтпайсың? Сен деле НПО сыяктуу бирөө окшойсуң дейт. Американын кылганы чындыгында туура эмес. Эл аралык мыйзамдарга чындыгында туура келбейт. Мен эч кандай НПО эмесмин. Бул жөн эле логикалык ой. Ар ким өзүнүн оюн айтканга укуктуу жана сөзсүз өзүнүн ою болуш керек деп эсептейм. Ошондуктан мен жөн эле өзүм оюмду айттым. Башыңды оорутуп эмне кыласың? Ал башка контингент дейт. Бир тууган сизге айтып коеюн. Дүйнө бир түйүлдүктө эле жашайбыз. Бир жер шары. Ал экономикалык, саясий, идеологиялык жактан жана технология жактан баардыгы байланышкан. Андыктан сиз жаңыласыз. Сиз менен биз дагы сүйлөшүп турган бул бүгүнкү күндө ошол бөлөк дүйнөлөрдүн технологиясы. Көрдүңүзбү? Демек, сиз жеп аткан тамактын баардыгы бул экономикалык байланыштын негизинде келип жаткан продукция деп айта алам. Мен бул суроого мындай деп жооп берет элем да. Буга чейин тарыхка көз жүгүртсөк, ким гана болбосун жер шарында басып келген. Ошол эле империялардын баардыгы бүгүнкү күнгө чейин басып келатат. Азыр эми жаңы технологиялар менен баардык карталар чийилген, мамлекеттердин көз карандысыздыгы белгиленген, берилген жана эл аралык бир топ мыйзамдар бар. Бирок ошого карабастан басып атат. Демек биз жыйынтык кылсак болот. Бул адам баардык нерсеге жөндөмдүү. Адамдын алкымы такыр тойбойт. Ал өзүнүн өлкөсүн багам дейт экен, өзүнүн экономикалык таасирин тийгизем дейт экен. Кыскасы баардык жактан аракет кылат. Бул токтобой турган прогресс. Биз тарых барактарынан, азыркы абалдардан туура гана өзүбүзгө керектүү гана жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек деп эсептейм. Жок, эч ким Американы мактаган жок. Бүгүнкү күндө болгону системаларды гана талкуулап жатабыз. Дал ошол системалар эгерде туура так иштесе, эл аралык нормалар менен телегей тегис болсо, элдин баарына бирдей укуктар берилсе, анын өмүрү узун болот экен деп гана айттым. Мен биздин мамлекет жөнүндө эч кандай эч нерсе айткан жокмун. Урматтуу бир туугандар, бул жерде режим, системаларды гана талкуулап атабыз. Эгерде бир адам башкарып, ал ушундай узурпацияларга бара бере турган болсо, анда кыйынчылыкка кептелет экен. Саясат бир гана ички саясат менен гана чектелбейт, ал сырткы саясатка дагы көз каранды. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан сырткы саясаттын келишпестигинин жыйынтыгы баары бир мамлекетке таасирин тийгизди. Ал түздөн түз элге тийгизди деп айта алам. Андыктан мен мамлекет жөнүндө эч кандай сөз кылган жокмун. Режимди гана талкууладым. Бир тууган, дайыма бөлөк мамлекеттердин кызыкчылыктары бар. Башка коңшу мамлекеттерге келген же башка дүйнөдөгү мамлекеттерге келген компаниялардын да кызыкчылыгы бар. Ал компаниялардын артында сөзсүз мамлекеттер турат. Андыктан ар бир нерсени иштетип жатканда же бөлөк мамлекеттен инвестиция келип жатканда секин болуш керек. Мисалы, бизге берилген Кытай тарабынанбы, башка мамлекеттерденби кредиттер, алар бекер эмес. Аларды төгүш керек болот, же болбосо акчасын кайтарып бериш керек. Эл аралык укук деген бар да, ошондуктан эл аралык укуктарга таянып келишимдерди аткарууга туура келет. Туура бир мамлекеттен экинчи мамлекет сөзсүз бир кирешелерди, пайда гана тапкызы келет. Ал ген тармагында болот көбүн эсе, андан башка идеологиялык жактан, андан башка адам ресурстары болушу мүмкүн. Негизи эле ким болбосун өзүнө пайда алып келгизи келет. Ал жаратылыштын, адамдын негизи эле табияты. Бир туугандар, Америка болобу, бөлөк мамлекет болобу, тарыхка бир кылчайып коюш керек. 100 жыл, 200 жыл бизге чейин да адамдар жашап өткөн да. Мына дал ошол тарыхта баардык өзүн ойлогон. Мисалы, жакыныраак жерде эле алайлычы, Осман империясы. Баардыгыбыз ойлогонбу? Ойлогон эмес да. Ал өзүнүн керектүү салыктарын чогулткан, өзүнүн империясын чоңойткон, алтын жалатылган чоң-чоң сарайларды курган,
мына ошентип алар жашоосун өткөргөн. Ал баардыгына тегиз караган эмес. Бул дагы адамдын табияты деп айткым келет. Кандай гана режим болбосун, кандай гана жашоонун тактикасы болбосун, кандай гана өнүгүү жолунда кандай гана мыйзам болбосун, биз бул маселелерден сабак алышыбыз керек. Болуп өткөн окуялардан сабак алышыбыз керек. Демек, эл аралык нормалар көрдүңүздөрбү? Баары бир сакталбай калган учурлар болуп калат экен. Маселен, мен бир эле Американы айта албайм. Украина менен Орусиянын ортосундагы кагылышуу деле кайсы бир деңгээлде шылтоолор менен башталды. Палестина менен Израилдин ортосунда деле шылтоолор менен, Америка менен Венесуэланын ортосунда деле кайсы бир шылтоолор менен башталды. Андыктан биз өзүбүзгө сак болуш керек деген сөздү гана айткым келет. Туура, баардыгы өзүнүн кызыкчылыгын коргойт. Ал эми чоң, күчтүү өлкөлөрдүн жанында этият кадам кылыш керек экенин дагы бир жолу бизге тажрыйба, практика өзү көргөзүп турат. Биз бул нерселерден сабак алышыбыз керек жана колдон келишинче дипломатиялык мамилелер менен, этияттик менен мамиле кылууну мен өзүм туура көрдүм. Достор, мен сиздердин сурооңуздардын баарына жооп бергенге аракет кылдым. Аман туруңуздар.